Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолу 1-7 ноябрь күндөрү Сербиянын баш калаасы Белград шаарында өтө турган 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатына катыша турган кыргыз балбандары жөнүндө сөз кылабыз. Кайрадан кыргыз балбандары дүйнөнү таң калтырып кайта алабы? Акжол Махмудов, Мерим Жуманазаровалар катышабы? Бул суроолорго кененирээк алдыда жооп беребиз. Ага чейин биздин канал менен болуп туруңуздар. Остор дүкөндөр тармагында Tecno жана Realme смартфондоруна 10% кэшбэк. Стилдүү, тез иштеген Tecno жана Realme смартфондору нарх менен сапаттын мыкты шайкештиги. Ал эми кэшбэк пайдалуу. Өзүң танда. Смартфондун баасынын 10%-ын кайтарып беребиз. Же бул суммага аксессуарларды белек кылабыз. Смартфон үчүн Осторго. 1 ноябрдан 7 ноябрга чейин Сербиянын баш калаасы Белград шаарында спорттук күрөш түрлөрү боюнча 23 жашка чейинки спортчулардын арасында дүйнө чемпионаты болуп өтөт. Бул чемпионатка да Кыргызстан курама командасы өзгөчө даярдыкта катышып кайтат. Жалпы 3 күрөш түрүнөн 14 балбандын катышаарын спорттук күрөш федерациясы расмий маалымдады. Белградка Олимпиаданын байги ээлери 22 жаштагы спортчулар Акжол Махмудов менен Мерим Жуманазаровалар катышпайт. Алардын жаш курагы биринчиликке катышууга жол берет. Бирок аталган спортчуларыбыз ар кандай себептерден улам катышуудан баш тартышты. Биринчи себеби кичине эс алып, жазда өтө турган Азия чемпионатына даярдануу. Бирок Белградка бара турган спортчулардын арасында алтын ала турган дымагы күчтүү балбандарыбыз арбын. Алардын ичинде Олимпиада оюндарынын катышуучулары Айпер Медет кызы жана Эрназар Ахматалиевдер бар. Келиңиздер анда ар бир күрөш түрүнөн курамдарды өзүнчө тааныштыралы. Бул жолку чемпионатты грек-рим күрөшү боюнча мелдештер ачып берет. Азат Эркинбаев жана Арсен Эралиев жетектеген грек-рим күрөшү боюнча курамада жалпы 8 балбан биринчиликке аттанууда. Анда 55 кг салмак чембирдигинде августта Уфа шаарында өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган Акыйкат Кулжигит уулу күрөш өткөрөт. Ал эми 60 кг салмак бөлүгүндө ушул жылы чоңдор арасында Азия чемпионатында коло медаль уткан Нурмухаммед Абдуллаев өз күчүн сынайт. Ал эми 67 кг салмак бөлүгүндө Марлен Аскеев, 72 кг категорияда Ийгилик Сатымкул уулу, 77 кг бөлүгүндө Акылбек Талантбеков күрөш өткөрсө, 82 кг салмакта өлкөнүн вице-чемпиону Бексултан Назарбеков килемге чыгат. 2019 жылдагы Азия чемпионатынын финалисти Азат Салидинов 87 кг бөлүгүндө катышууга аттанды. Ал эми 97 кг салмакта болсо өлкө намысын Данияр Шеримбеков коргойт. Чынында мыкты курам. Өткөндө Ослодо өткөн чоңдор арасындагы биринчиликте грек-рим балбандары салыштырмалуу жакшы ийгилик жарата албады. Бирок бул жолу аларда өздөрүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү чоң. Грек-рим күрөштөрү 1-3 ноябрь күндөрү өтсө, андан кийин 3 ноябрдан тартып килемге кыз-келиндер күрөшү боюнча балбандар чыгат. Нурбек Изабеков бул биринчиликке болгону 2 балбанды алып барат. Анда 57 кг бөлүктө жакында Орусияда өткөн кымышы оюндарында 2-нчи орунду ээлеген Назира Марсбек кызы жана 76 кг салмакта жакында эле Ослодогу дүйнө чемпионатынан коло медаль утуп келген Айпери Медет кызы катышат. Мерим Жуманазарова, Калмира Билимбек кызы жана Нурайда Наркуловалар ар түрдүү себептер менен мелдешке барышпайт. Ал эми акыркылардан болуп килемге 5 ноябрдан тартып эркин күрөш боюнча балбандар чыгышат. Руслан Маджинов бул жолу 6 балбанды Белградка алып барат. Анда 57 кг салмак бөлүгүндө 2019 жылдагы Азия чемпионатынын коло медалынын ээси Бекболот Мырзаназар уулу, 61 кг салмакта Тайырбек Жумашбек уулу, 65 кг категорияда Айбек Токтогул уулу катышат. 70 кг салмак бөлүгүндө болсо жакында эле Ослодогу чемпионатта 2-нчи орунду алган Олимпиада оюндарынын катышуучусу Эрназар Ахматалиев чемпионатка аттанууда. Ал эми 79 кг салмакта Уфа шаарында жаштар арасында өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль уткан Мухаммед Абдуллаев, 86 кг бөлүгүндө өлкө чемпиону Нуртилек Карыпбаев чемпионатта өз күчүн сынайт. 2021 жыл кыргыз спорт үчүн, айрыкча кыргыз балбандары үчүн болуп көрбөгөндө ийгиликтүү болуп жатат. Демек буга чейинки Олимпиада чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатындагы жемиштүү жолду улантып, балбандарыбыз ол жолу кайтат деп ишеним артып туралы. Буюрса биздин канал мелдеш тууралуу бардык маалыматтарды берип турууга аракетин жасайт. Андыктан каналга жазылып, лайк басып туруңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан кезиккенче аман болуңуздар.